Ошентип 21 март маусым байрамына арналган ошол Кыргызстандын биринчилиги Көкбөрү ойуну боюнча финалдык беттешүү 1-2 турда болду экен. Жер болсо тоборсуган жок, жанагындай эле баткак, лай будагы күчтүү болчудай. Эми Сарыөзөн Чүй командасынан баштап ушул оюнчуларды тааныштыра баштасак, Алыбаев Тыныч, Арга деген аты менен, Султан уулу Кубаныч, Байтур менен 3-чү Юсупов Нурбек, Жиган менен 4-чү Мукаев Тилек, Эрке Торус менен 5-че Фархат Койгөрөң менен, 6-чы Аскаров Аскат Туманы менен, 7-чи Койчукеев Нурмат, Лексус менен, 8-чи Мусаев Урмат, Спирит деген аты менен, 9-чу Насбек Азат Айтумар менен, 10-чу Тыналиев Рустам Камбат менен, 11-чи Эрсалиев Мирлан Тилторус менен, ошондой эле 12-чи Иманалиев Айбек. Мына ошентип оюн кызуу башталды. Талас Құрама командасындагы оюнчулар менен таныштыра кетейин. Биринчи Кыбыраев Улан, Евра менен Шерпеков Урмат, Рема менен Мадылбек уулу Нияз Острый менен, Койгалиев Марлис Торпедо менен, Майтыков Максат Вулкан менен, Орузбеков Джоки Айсарасы менен. Бул жерде эми Джоки азырынча башка аты менен чыккан экен. Эсенбаев Тилек Орлик менен, Эркинбеков Орузбек Элтору, Кожоголов Алтынбек Ахилеси менен, Равшан уулу Урмат Акбар менен, Сүйүнбаев Айден Герб менен, Анарбек уулу Сейитбек Кобрасы менен. Талас командасынын жетекчиси Бегалиев Талас Байке, тренери Тазабеков. Сарыөзөн Чүй командасынын жетекчиси Жунусалиев Рамис, тренери болсо Шекетов Ермек. Мынакей бирге бир оюну баштады. Улан Кыбыраев менен бул жерде Кубаныч менен азыр Улан Кыбыраев экен. Мынакей экинчи номурдагы Кубаныч Байтур менен аябаганда жакшы оюндарды көрсөтүп келет. Бул эми Сусамыр командасынан мурун ойноп жүргөн жалпы жигиттер, азыр эми Сарыөзөн Чүй командасы болуп мынакей ойноп атышат. Аттардын ойногондорун карасаңыздар, аябагандай эки аттын беттеши бирге бирде. Акбулат майданында тола келген эл ушул эки командага бирдей сүрөп жакшы бир оюн көрсөтөт деген ниетте карап атышат. Евра деген ат менен ушул Улан Кыбыраев Талас командасынын капитан командасы. Мына Сарыөзөндүктөр көтөрүп алышты. Байтур Эманчамчы урганга тоготпой турган ат. Кубаныч булакта, эми Сарыөзөн Чүй мынакей чыкты. Көрүп атасыздар, Султан уулу Кубаныч бул 1992-жылы төрөлгөн чабандес. Бул жерде
улакты кайрадан эле ушул улай кармашып көтөргөнгө кыйын болуп калды. Аттарда төгөлүп атышат. Жанагы 3-4-тө ойногондо Бөлүк командасы менен Элбиди командасы дагы ушул тилекке каршы улакты колго илешпегендиктен көтөрө албай ошо булитке чейин ойношту. Бул жерде эми Кыргызстандын эң эле мыкты деген эки командасы. Убакыт биринчи жупта бүттү, эми экинчи жупка мынакей Ахиллеси менен азыр келатат. Бул эми Кожоголов Алтынбек болсо керек, 1979-жылы төрөлгөн. Юсупов Нурбек өзүнүн Жиган деген аты менен мына ортого кирди. Ахиллес болсо эми баарыбыз жакшы таанып калдык. Ошол БТР менен тең тайлаша ойногон аттардын бири мынакей. Бул Раушан уулу Урмат экен, 10-номерда Талас командасынан Ахиллес менен азыр эми турнирлик оюндарда тандап алуу турунда ушу балдар кайсыл менен кайсыл бала ыңгайлуу ойнойт экен бардыгы белгилүү болуп калып, аттарды алмаштырып минип атышат. Раушан мынакей Урмат улакты көтөрүп алды эми. Мына эми Талас командасы азыр эми чабуулга чыкмакчы. Айлампадан Ахиллес чыкпай айтат. Аябагандай жакшы туулагы грек батырларына сынап койгон Ахиллес. Чыгып атышат. Талас командасынан жабышы болгон Сүйүнбаев Айдин 11-номерда көрүп атасыздар. Кудай сактайбы. Бирде эми ушу аттардын баардыгы бирдей болгондуктан кээде ушул аттарды жыгганда ушул болуп калат экен. Ачуу калтырбагыла жигиттер. 10 000 деген киши карап турат. Бир эмес 2-3 ат кылган экен. Рустам-Тыналиев, Байтур менен Кубаныч. Жакпоо Насырбеков. Сүйүнбаев Айдин экен. Эми азыр Кыргызстандын капитанында мүмкүнчүлүктөрү бар. Жабыш алган Рустам-Тыналиев өзүнүн комбат деген аты менен 10-номерда. Мына эми жулуп алды Рустам-Тыналиевдин чабуулу өзүнүн командасы менен. Ошентип Сарысочи командасы өзүнүн биринчи улагын салып кетти. Эсеп 1-0. 10-минутта Рустам-Тыналиев 10-номерда Сарысочи командасынын оюнчусу. Бул турнирде бул дагы эми өзүнүн автоголу менен дагы аябай айырмаланып калган. Көрүп атасыздар. Рустам-Тыналиев Урмат командасына жана Байтур менен Султанов Кубаныч. Бул жерде эми эки улакчын эмес, эки аттын оюну мына жараган эки ат, эки курама команданын ишенген бирге бир ойногон аттары. Байтурбу же Ахиллес азыр көрөбүз. 2 мүнөттүк убактысы бар. Эки улакчынын Раушан уулу Урмат да азыр мына улакка эңкейип аракет кылып атат. Мынакей көрүп атасыздар Таластын Урмат азыр эми ыңгайын издеп туруп такымга басып алыш керек. 10 такымга жок. Көрүп атасыздар аябагандай улактагы эзилип калды, самын болуп. Муну эми жөн эле жеткен менен көтөрүп чыгыштагы өтө кыйын. Көрүп атасыздар ошол БТРден кийин эле Кыргызстанда ошо Ахиллес аябагандай күчтүү аттардын бири болуп чыкты. Мына Урмат дагы бир жолу көтөрүп чыкты. Саразончуй командасынын курамы менен дагы бир жүрөт. Тааныштыра кетелик. Биринчи Алыбаев Тыныч, Арго менен, экинчи Султануулу Кубаныч Байтур менен, үчүнчү Юсупов Нурбек Жиган менен, төртүнчү Мукаев Тилек Эрке Тору менен, бешинчи Бешекеев Фаркат Койкөрөң менен,
6-чы Аскаров Аскат Туманы менен, 7-чи ортодо ойноп аткан Койчукеев Нурманбет Лексус менен, 8-чи Мусаев Урмат Спирит менен, 9-чы Насыпбеков Азат Айтумар менен, 10-чы Рустам Таналиев Комбат менен. Азыр Улан Кыбыраев басып алды. Талас командасы чабуулга чыкты. Улакка жабыш алган Койчукеев Нурманбет, 11-чи Рсалиев Мирлан Тилторус менен, 12-чи Иманбеков Айбек, Иманалиев Айбек, Агуэра деген аты менен. Талас командасы азыр Сарыөзөн командасынын казанын камалоодо. Бул жерде эми бир команда бардысы жаткан балдар болгондуктан эми салдырганга аракет кылып баардык күч аракетин кылып атышат. Ошентип 1-1 Талас командасы дагы өзүнүн биринчи улагын салып кетишти. Эсеп 1-1. 2-нчи минуттун аягында Улан Кыбыраев өзүнүн балдары менен барып салып кетишти. Мына ошол жаңы эле эсепти өзгөртүп кеткен Улан Кыбыраев баштаган Талас командасындагы курамы менен тааныштыра кетелик. 1-чи Кыбыраев Улан Евра менен, 2-чи Шерипбеков Урмат Ремба менен, 3-чү Матулбек уулу Нияз Острый менен, 4-чү Койгелдиев бөлүмдөрүнүн башы. Көрүп атасыздар аябагандай. Бирдей экен, Урмат, Раушан Урмат Ахиллес менен азыр улакты көтөрүп басып алды. Мына Талас командасы кайрадан чабуулон баштаганда турат, көрүп атасыздар. Кубаныч дагы оңой жигиттерде эмес. Мына бул дагы жабышып алып ошол улакка жабышса ат токтоткон жигиттер. Сүрөөнгө аракет кылды эле, бирок тилекке каршы алда болбой калды. Нурманбет Койчукеевке улакты өткөзүп беришти. Бирде эки команда бирден улакчысы жок, мынакей 3төн бала ойноп атышат. Нуру Лексус менен мынакей чабуулон баштады. Көрөрмандарына бир жакшы тамаша куруп берип атышат. Татыктуулардын ойуну Ахиллес менен Байтордун ою мына 1-1 башталды. 3-чү минутта кетти, 3-чү бөлүмдө. Бул эки аттын оюну эми классика, эч кандай баяндаманын деле кереги жок. Мына эки аттын оюнуна көңүл буралык. Сарыөзөн командасынын оюнчусу мурунку ушул атактуу БТР менен Кабылан командасында ойноп жүргөн, билесиздер, бул оң солдо бирдей эңкейип жигит Улан Кыбыраев. Талас командасынын капитаны, биринчи номерда өзүнүн Ремба деген, Евра деген аты Евра экен. Улан азыр эми улак чыкты. Урмат Мусаев улакты басып алды. Урмат Мусаевди баары билебиз, ошол сол такымы эң күчтүү такымы таш жигиттердин бири. Жарым финалдык оюндарда билебиздер, ошол Урмат жыгылып жаракат алып калган. Мына эми азыр оюнга келип аралашты. Лексусту минген экен. Урматтан чыкпайт. Сол такымы таштан Урмат Мусаев чабуулун баштады. Эсеп болсо 1-1. 6-чы минутта кетти 3-чү бөлүмдөн. Кусамыр командасы
Aldığa soğuk çıktı. Anake Urmat Musayev. Özünün komandasına 3. bölümün 6. minutunda 2-1 esebinde komandasını aldığın orayı sürüp çıktı. Atan çap-çap düşürüp koygan. Tumandan ушундай bir önerileri var жылқы екенін білесіз. Равшан ұлы Урмат. Бұлағы атақты Урмат мұнаке ұлақты көтерген қарекет қылып атат. Мұна еме қайсыл ұлақшының қарысы күшті болса шулатшыға киймейлер башталды мұна ұлақ ойында. Сарызөлчүй командасы бүгінгі жеңісіменен құттықтамақшымыз. Мұнаке Рустам Туманев баштаған Сарызөлчүй командасы Қырғызстанның біріншілігін жеңіп алды. Бардық көкбөрі ойынның көрмандары. Қырғыз елдің ермегіне тең болған Жаман емес. Мынау шөттеп қылындарды кечіп өткөн көкбөрі ер азаматтардың сүйген ойыны өркүндөгү ойнасын бет аламда Улуу кыргыз элим көчмөнү ойноп бер азамат көкбөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнү ойноп бер азамат көкбөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн шамалга жеткирбей чапты кыргыздын эр азамат